Саламатсызбы көрөрман, мен аты-жөнүм Али Токтакунов. Менин көрүүчүлөрүм пропагандага алданышын каалабайм. Ошон үчүн Украина-Орус кризиси тууралуу эки тараптын расмий бийлиги тараткан жана эл аралык салмактуу медианын так маалыматтары менен бөлүшүүнү улантам. Даниялыктар адашыптырбыз деп Атай Өмүрзаковдон кечирим сурашты. Мигранттар дагы согуш аймагына тартылып жатканы кабарланууда. Кыргызстанга коңшу өлкөлөр Зеленский менен сүйлөшө баштады. Орусия канча аскери өлгөнүн биринчи рет ачыкка чыгарды. Мына ушул жана башкалар тууралуу эми кененирээк. Орус жарандыгын алган Борбор Азиялыктарды, анын ичинде кыргыздарды армияга чакырып жатабы? 24 Кейжи агенттиги Орусиядагы укук коргоочу Валентина Чупик айтты деп мына ушундай маалымат таратты эле. Такташ үчүн Валентинанын өзүнө байланыштык. Укук коргоочу маалыматка тактоолорду киргизди. Кыргызстандын орус жарандыгын алган жарандарын машуу лагерине чакырып, аскердик кызмат өтөө келишимин түзгөнгө аракет кылышат. Украина жөнүндө ооз ачпаганы менен ошол жака согушка жөнөтүшү мүмкүн. Келишимге кол койбой, Кыргызстанга кетип калгыла деп сунуштап атам. Өздөрүн юридикалык фирманын өкүлүмүн деп тааныштырып, Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандарына чалгандар алдамчылар. Алар орус армиясына кызмат өтөө келишимине кол койсо, 3 айдын ичинде Орусия жарандыгын алып беребиз деп атышыптыр. Буга мыйзам жол бербейт. Орусиянын бир нече метро станцияларында Донецк эл республикасынын ыктыярдуу армиясына келгендерге 6 айдын ичинде Орусиянын жарандыгын алып беребиз деп убада кылышууда. Мунун баары жалган. Деп билдирди укук коргоочу Валентина Чупик. Мындай кооптонуунун жөнү бардай, анткени Азаттыктын өзбек кызматы буга чейин Өзбекстандык бир айдоочунун Украинага барганын жазып чыккан болчу. Ал айдоочу Орусиядан Луганскка чейин орус армиясынын жүк ташуучу унаасын айдап барганын ырастаган жана ал жакта башка дагы өзбекстандыктар бар экенин айткан. 3 айга айдоочулук келишим түзүшкөнүн дагы билдирген. Ал Орусиянын жарандыгын алуу үчүн мына ушундай келишимге макул болгонун, бул иши үчүн 50 000 рубль төлөнөрүн жашырган эмес. Дүйнөгө белгилүү кыргыз бийчиси Атай Өмүрзаков Даниялык өнөктөштөрү кайра кечирим сурап жазышканын билдирди. Алар Дания өкмөтүнө Кыргызстандын бейтараптуулугу тууралуу түшүндүрмө бергенин билдиришти деп Атай Фейсбугуна жазды. Буга чейин ал Даниядагы өнөктөштөрү кыргыз бийлиги агрессорду колдоп жатат деп келишимди үзүп салышканын айтып чыккан болчу. Украинадагы согуштан жабыркагандар үчүн Кыргызстанда дагы акчалай жардам топтолууда. Уюштуруучулардын бири Айбек Турдалиев каалоочулар экрандагы реквизиттер аркылуу жардам берсе болоорун билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусия Украинага күч колдонууну токтотуп, аскерлерин алып чыгып кетиши керек деп чечти. Чукул жыйынга 193 мамлекет катышып, 141 мына ушул резолюцияны колдогон. Орусия өзү, Беларусь, Сирия, Түндүк Корея жана Эритрея буга каршы чыккан. Ал эми Кыргызстан, Армения, Кытай, Казакстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бир жактуу позициясын билдиришкен жок. Ошентсе дагы 2 марттын кечинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, пикирин билдирип койду. Ал Украинадагы аскердик иш-аракеттерди токтотуу үчүн макулдашууга жетишүү керек деп айтканын Ак Орда расмий кабарлады. Владимир Зеленский Токаев менен региондогу оор кырдаалды талкуулаганын, эки тарап гуманитардык маселелерде кызматташууну макулдашканын Твиттерге жазды. Азырынча Кыргызстандын президенти Зеленский менен сүйлөшө элек. Бүгүн 3 мартта дагы Акылбек Жапаров орус кесиптеши Михаил Мишустинге телефон чалып, туулган күнү менен куттуктады. Буга чейин Украина агрессорду колдоп жатат деп Бишкектеги элчисин чакыртып алган болчу. Ал эми Бишкек Путинди түздөн-түз колдобогону менен бейтарап позициясын дүйнөлүк коомчулукка жеткире дагы көрсөтө албай дагы турат. Киевдеги Кыргызстандын элчиси Идрис Кадыркулов бүгүн дагы бир автобус кыргызстандыкты Украина аймагынан Венгрия тарапка чыгарып баратышканын Фейсбугуна жазды. Бүгүн 36 кыргызстандык эвакуацияланган. Ал тапта жогорку кеңеш Украинадагы кырдаалга байланыштуу маселени жабык талкуулады. Анда өкмөттүн өлкөнүн экономикасы, валюта базары жана башка тармактарда көрүп жаткан чаралары тууралуу сөз болду. Эмне кеп болду, кандай чара көрүлөт азырынча Ак үйдөн сырттагыларга белгисиз. Орусиянын коргоо министрлиги биринчи жолу армиясындагы жоготууларын ачыкка чыгарды.
Маалыматка ылайык 498 жоокери каза болгонун, 1600 чамалуусу жаракат алганын билдиришти. Орус тарабы ошондой эле Украинанын 2870 жараны өлгөнүн, 1,5 миң аскердик объектиси талкаланганын кошумчалады. Ал эми 2 мартка карата Украинанын коргоо министрлиги орус армиясындагы жоготуулар 5840 жоокерди түзөөрүн маалымдаган. Буга өлгөндөр, жок кылынгандар, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо кирет. Ошондой эле Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы орус армиясы аскердик объектилерден сырткары транспорттук инфрастүзүмдөрдү, турак жайларды, ооруканаларды жана бала бакчаларды аткылап талкалаганын билдирип жатат. Аны ырастаган видеолор байма-бай тароодо. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын өкүлү Элизабет Троссел 24 февралдан 1 мартка чейин Украинада орус аскеринин чабуулунан 13 бала өлгөнүн билдирди. Жоготуулар мындан дагы көп болушу мүмкүн деп дагы кошумчалап жатышат. Орус-Украин конфликти башталгандан бери Украинадан чыгып кеткен адамдар 1 миллионго жетти. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары билдирди. Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу 38 мамлекет эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Бул тууралуу 2 мартта Британ премьер-министри Борис Джонсон кабарлап, Путин бул үрөй учурган аракеттерди жасоо менен жазасыз калбай турганы бизге айдан ачык деп твиттерине жазды. 27 февралда Украинанын бийлиги дагы Орусияга каршы Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык сотуна арыз менен кайрылган болчу. Эгер Орусия Украинадан аскерлерин алып чыгып, маселени дипломатиялык жол менен чечкенге макул болсо, анда АКШ Украинадагы кырдаал тууралуу орустар менен сүйлөшүүгө даяр. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен мына ушундай деди. Айтмакчы, Евробиримдикке кирүүнү самаган өлкөлөр дагы жандана баштады. Украинага удаа эле Грузия дагы мүчө бололу деген арызын 3 мартта тапшырды. Дүйнөлүк банк Орусия менен Беларустагы бардык системасын токтотту. SWIFT 12 марттан тартып, орусиялык 7 банкты системадан чыгарат. Дүйнөдө Microsoft'тан кийинки экинчи ири программалык камсыздоочу Oracle дагы Украинаны колдоо максатында Орусиядагы ишин токтоторун билдирди. Ал тапта өкмөттөр эле эмес, жеке бизнес дагы мындай 100 буруп кетүү тууралуу күндө жарыялап жатышат. Дүйнөлүк автомобиль брендтери биринин артынан бири Орусия менен иштешпейбиз деп маалымат таратууда, же товарын экспорттобойбуз десе, же болбосо Россиянын аймагындагы заводдорун жабабыз деп билдирип жатышат. 3 мартка карай алардын катарына Skoda менен Volkswagen кошулду. Ага чейин Honda, Mazda, Ford, Audi, Porsche жана BMW ушундай чараларын көрүшкөн болчу. Мына ушуга жана рубльдин кунунун кетишине байланыштуу иномаркалардын тетиктери ушул күндөргө чейин 50% өсүп кетти. Дагы кымбаттайт деген эксперттердин пикирин Autonews.ru сайты жазып чыкты. Айтмакчы, эмерек саткан дүйнөлүк бренд IKEA дагы 4 марттан тартып Орусиядагы бардык дүкөндөрүн жаба турганын билдирди. Бул видео ошондон кийин IKEAга жүгүрүп, товарын алып үлгүрүп калалы дегендер. Медиа жагына келсек, бийликке көз карандуу болбогон Эхо Москвы радиосу жабылса, Дождь телеканалы убактылуу ишин токтотту. Эко тең Орус башкы прокуратурасынын талабы менен 1 мартта блоктолгон болчу. Ал эми белгилүү журналист, блогер Ксения Собчак Орусиядан чыгып кеткени кабарланса, согуш болбосун деген позициясын ачык айтып чыккан Иван Ургант Первый каналдан кетиши мүмкүн. Анын дагы вечерний Урганты эфирге чыкпай турат. Ал тапта орус миллиардери Олег Дерипаска 98-жылдагы кризистен 3 эсе оор кризис болоорун эскертип, бизде эми канча партнерубуз калат, банктар эмне болот, 3 аптадан кийин билинет деди. Бул тууралуу айтпа деп менден өтө суранып жатышат, бирок мен тынчтык үчүн деп кошумчалады Дерипаска. Орус элин санкциялардан коргоо үчүн 30 сентябрга чейин жарандарга кредиттик каникул берүү сунушталды. Мыйзамдын долбоорун мамлекеттик дума караштырат, зарыл болсо мөөнөтүн андан ары жылдырышат турган болууда. Мындан тышкары мыйзам долбооруна кошумча социалдык коргоо, дары-дармек менен камсыздоо дагы сунушталууда. Орус тараптын чаралары мына ушундай болуп жатат. Санкциялардан улам чет өлкөдөгү университеттердеги окуусун токтотууга мажбур болгон студенттер дагы коргоого алынарын кабарлашат. Андан тышкары мамлекеттик думанын профилдик комитети орус армиясы тууралуу фейк маалыматтарды тараткандар 15 жылга чейин эркинен ажыратылсын деген түзөтүүнү жактырды. Украинанын парламенти болсо, Украинанын аймагындагы Орусияга тийиштүү бардык мүлктү мажбурлап тартып алуу тууралуу
мыйзамдын долбоорун колдоду. Франциянын президенти Эммануэл Макрон менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефондон сүйлөштү. Эгер Орус-Украин сүйлөшүүсү созула берсе, Киевке жаңы талаптарды коебуз деп Путин айтканын Кремль маалымдады. Ал эми Украин бийлиги болсо эл аралык уюмдарды тынчтык орнотуучу күчтөрүн жөнөтүүнү суранып жатат. Алардын бардыгына процесске ортомчулук кылууну Улуттар уюмунан өтүндү. Ал тапта Украина менен Орусиянын делегациясы Беларустагы Беловеж токоюнда сүйлөшүүнүн экинчи раундун башташты. Бул күнү алар бири-бири менен кол алышканына караганда, сыягы сүйлөшүү алга жыла төңдөнүп калды. Кантсе дагы тынчтык болсун деп, биз сиздер менен бүгүнчө коштошуп турабыз. Пропагандага сугарылбаган, таза жана так маалыматты бергенге аракет кылабыз. Биздин каналга жазылыңыз. Саламатта калыңыз.